Ар бир күнү ушундай кызыктуу меймандар менен биз эфирибизди көркүнө чыгарып, жана дагы жалпы көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Бул жашоодо көптөгөн кесиптер бар, бирок ар дайым өзүнүн артыкчылыгын, актуалдуулугун жоготпогон эң бир негизги кесиптердин бири бул ашпозчулук кесиби экен. Жана эң байыркы кесиптердин бири деп айтып коет экен. Андыктан ошол ашпозчулук кесип күндөн күнгө өркүндөөнүн гана жолунда, жана да өзүнүн актуалдуулугун эч качан жоготпойт. Ушу бизге келген кадырлуу меймандарыбыз эл ичинде ушундай бир өздөрүнүн керемет даамдарын тартуулап, конок тосууда, меймандарды тосууда бир жакшы жөрүлгөсүн көргөзүп келе жаткан биздин мыкты ашпозчуларыбыз анда студиябызга келген. Тааныштырып өтсөк, Эрлан Жунушалиев жана Элиза Асангазиева ага эжелерибиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кутман менен. Кутман таң. Ушул ашпозчулук кесип боюнча сөз кылып калдык. Негизинен бул бир эң бир сыймыктуу кесиптерден болсо керек. Эч качан бир ачка болбой турган, өзүнүн бир ар дайым жылуу жумшак жерде жүргөн дегендей. Да, мен ойлойм, бул болсо абдан бир кызыктуу профессия. Ашпозчу өзүнүн жанында аябай көп профессиялар, кесиптерди алып жүрөт. Математика, физика, биология, география и так далее. Ашпозчунун негизи, как орустар айткандай, эмеси жок дегендейчи, мындай предела нет дегендейчи. Өнүгөт. Азыр технологиялар дагы, жаңы технологиялар пайда болуп атат. Жаңы техникалар, жаңы продукталар чыгып атат. Мен ойлойм, бул азыркы бүгүнкү күндө аябай бир кызыктуу, бир чоң деңгээлге жеткен бир кесип депчи. Чындыгында Элиза айым, негизи акыркы убакыттарда дагы артып окшойт ашпозчулук кесиптин. Анткени той тамашалардын көпчүлүгү эле ушул кафе ресторандарда болуп калды деп калганы менен, бирок үйгө дагы кайра көчүп баратат. Анткени биз негизи салттан калган да, бул улуу ата бабаларыбыздан калган үйдө конок тосуп дегендейчи. Баары бир үй деген үй да. Ырыскы, батанын баары, берекенин баары. Канча бут кирсе ошончо кут кирет дейт. Ошол үчүн азыр деле тойканаларда, ресторандарда көп болгон учурда деле үйгө аябай абдан көп адамдар үйгө чакырган аракет кылышат да. Эң сонун анан Элиза айым, негизи ошо кийимиңиздерде, ар бириңиздерде ошо өзүңүздөрдүн Instagram аккаунттарыңыз ушундай бир өзгөчөлүктөр жазалган экен. Бунун автору ким дегендей? Саламатсыздарбы? Бардык телекөрүүчүлөргө айтып кетмекчимин. Эми баары ашпозчулук бул аябай азыркы актуалдуу эле кесип болуп калды. Аябай эле баргандан эле өркүндөп баштады да. Ошол жагынан мага аябай сүйүндүрөт. Көп адамдар ашпозчулукка кызыгып барышат да. Анан бизде бул форманы тиккен Малик деген бала бүгүн тилекке каршы келе албай калыптыр да. Биз бардыгыбыз баягы буйрутма берип баштадык да. Өзү ушундай бренд кылып тигип баштады. Кыргызстанга эң жакшы жаңылык алып келди да. Ашпозчуларга мындай сүйүнүчтүү кабар алып келди. Анткени мисалы атыңыздарды ар дайым жаттап кала албайт. Анан бейжик салып жүргөндө да моюн ооруп кетет, чындыгында. Анан кийин атыңыздарды карап эле, кийимиңизден эле көргөнгө. Ашпозчуларга эми ылайыктуу да бейжик тагынып, мындай аты формада жазылып турса, бул өзгөчө бир жакшы бир эме болот экен да, огош бетер дем күч берет экен. Өзүңүздөрдүн брендиңиздердей көрүнөбү, Брендиңиз как будто бул мен үчүн тигилген. Мен буну биринчи алганда аябай Z-Chef деген эме аккаунт менен кетет да, бул анан баягы буйрук бердим, анан алганда биринчи кийгенде аябай өзүмдү башкача сездим да. Бул эми жеке меники болуп калды, анткени базардан сатып алган башкача экен, анда өзүнчө тиктирген башкача экен. Анан бул нерсе Эрлан мырза айымдарга көбүрөөк жакса керек, Жок, эркектерге деле мен болсо башынан эле аябай жакшы кителдерди кийгенге эметчимин, старался. Мен өзүм негизи Россияда жашагам бир 10 жылдайчы. Анан кийин аякта, конечно, бул болсо өнүккөн, индивидуально заказ кыласың. Ошол жерден эле ушуну кийип жүрчүмүн, бирок Кыргызстанга келгеним мына 3 жыл болду, Кыргызстанда жашап жүргөндө. Бирок жок болчу да мындайчы платформа. Базардан барасың, Ош базардан, Кыял жактан. Аякта болсо, негизи болсо, ар бир адам, допустим, повар болсо өзү билет да, кандай болуш керек кийим. Малик болсо өзү мурун повар болуп иштечи да. Анан кийин өзү билет.
кийимдин кандай болуш керек, отурушу удобно, анан кийин материалынан бери билет. Жанакы башка формалар, алар болсо обычный эле жөн эле швеялар тиккен, алар билбейт да поварлар кандай жүрүш керек депчи. И анан бош болуп аябай кенен кылып тиге беришкенде, кенен кылганда, допустим, биз постоянно ысыкта жүрөбүз да, плитканын жанында. Анан эшикке чыгабыз, эшикке чыкканда анан аркабыз белибиз шамалдап калат, потому что бош болот. Азыр болсо эми мындай эми тыкын болуп атат да, эми негизичи кийимдер тыкан. Эң сонун ушул көпчүлүк бергим келген суроолор негизи ашпозчулар май, тамак менен иштейт, кийим батыраак кирдейт башка кесиптерге салыштырмалуучу, бирок көбүн эсе эмнеге ак кийим кийишет да ашпозчулар? Мен айтып кетейин, ашпозчулар бул эң врач, доктор деген сыяктуу эле да, баардык нерсени биз тазалыкты талап кылабыз. Анткени биз жада калса кээ бирөө эми поварлар тырмактарын өстүрүп жүрөт, кээ бир айымдар, ал туура эмес. Айрымдар бирок, Айрымдары көп эмес, айрымдары бар, тырмак өстүрүп алып тамак жасаш. Бул эң туура эмес. Бул баары биз тамак жеген тамагыбыз ичибизге кирет. Бул тоже повар эми бул эмебиз, формабыз ошого далил мындай. Демек тазалыкты далилдеп туруш үчүн, тазалыкты далилдеп болду. Анан негизи ушул ашпозчу дегенде болот, жеген адам, сен тамагыңды жеген адам, сен кийимиңди көрүп, таза, сен өзү тыккан жүрөгүң иш болсо, сен тамагың аппетит менен жейт да. Дагы ошондой эмес экен. Анан ашпозчулардын ушул баш кийими, чепчик сурагым келип жатат да. Мисалы, айрым ашпозчулардыкы кичинекей болот, анан айрым шеф-повар же анда жогорулар дегенде чоң болот. Бул кандай? Стажга жараша дал баш кийим чоңоюрбу же адамга ыңгайлуулугуна жараша кийишеби? Жок, андай эмес. Негизи болсо Европада болсо мындай узун мындай крахмаленный чепчиктерди кийет да. Бизде болсо бул болсо аябай эме деле эмес да, ыңгайлуу эмес да жумуштач. Аякта болсо негизи оборудованиялар да башка, биздики болсо кичине биз келе атабыз да ошолгочу, бирок жете элекпиз да. Бара-бара мен деле ойлойм, ушундай чепчиктерди биздин кыргыз балдар, айымдар кийип калат го депчи. Биздики эми колдон келишинче да баарычы, ар кандай кепка кийгендер бар, чепчик кийгендер бар. Эң сонун. Анан негизи жана үйлөргө буйрутмалар менен барып каласыз деп атпайсыздарбы? Анан ашпозчунун өзүнүн кухнясы, анан жөнөкөй кардарлардын кухнясы айырмаланса керек, Айырмаланса керек, кадимкидей эле айырмаланат. Мисалы, башка жакта профессионально иштегенде баардык нерсе бар. Ал эми үйлөргө барганда эми кээ бир нерсе жок, ошол жерден баягы ыңгайсыздык болуп калат да. Бири болсо бири, мисалы, дизайн сулуулукка карап койгон, мисалы холодильник алысыраак балким, ушундай сыяктуу. Же болсо тиги плитасы болсо духовкасы туура эмес иштеген, ушундай болуп калат. Эми бирок кырдаалдан чыкканга аракет кылабыз. Негизи эле кыргыз жоктон бар кылганга аракет кылып жүрөт эмеспи ар дайым? Азыр болсо дагы жаңы духовкалар чыккан, элементарно отуруп туруп эле телефон менен, Wi-Fi менен саясың духовканы. Допустим, үйгө кетип биринчи салып коесуң духовкагачы, балыкты салып, анан кийин болсо программа менен задавать этесиң. Бышырат муну, сен үйгө кетип каласың. Ал болсо муздатат, өзү муздатып, анан эртең менен сен кайра келгенде сага ысытып берет да. Допустим, 8ге сен эметип койсоң, убактын кылып койсоң, сага кайра ысытып берет да. Ушундай духовкалар алганга дагы көп аракет кылып атышат да негизи. Ыңгайлуу жагы. Ыңгайлуу жагы да бул. Эң сонун. Анан ашпозчуларга мисалы бирден бир көп берилген суроолордун бири экен. Негизи башка кесиптегилер башка кесип, бирок ашпозчулар диета сактай алабы деп, аларга мүмкүнбү диета сактаганга деп. Анткени сиздер тамак менен жүрөсүздөр ар дайым. Диета сактаса болот. Кээде биз баягы көз менен кээде эле эме болуп калат. Аябай мисалы үй тойлор, мен көбүнчө мындай жерге иштеген эмесмин, үй тойлорго иштегенге байланыштуу үйдүн ээлеричи баягы баргандары кыйнайт да, 5 бармак жеп. Биздин тамакты жебей коесуң, эртең бери сеникин жебей кой, эми кечинде 12де кантип 5 бармак анан баягы көңүлүң кыйбай жеп аласың, анан эртең менен өзүң кыйналасың. Бирок мен өзүмдү баягы формаман кетпегенге аракет кылам да, анткени аябай толуп кеткенден корком мен. Баягы тойлордо чын эле салмак кошуп калат экенбиз. Анткени ар бир тамактын даамын билишиңиздер керек да, ошого жараша. Негизи аябай той болгондо тамактын даамын билбей каласың да. Негизи повар бир аз ачка жүрүш керек да. Салганда эле, кашыкты оозуңа салганда эле сен даамдарын сезиш керек. Тузун сезиш керексиң, ачуусун сезиш керек. Баарын бөлөсүң да, монтипчи эмелер менен кирет. Адам тою болсо, эчтекени сезбей каласың, баары эле
жакшы эле боло берет, нормальный эле боло берет, андай болбой берет да негизи. Бир аз ачка болуш керек да бул баары. Ошо эфирлерден бир жолу тамада келип калды бизгечи, анан кызыктуу окуяларды эстеп өтөлү десек айтып атпайбы. Бир ошо спирт заводдо дегустатор болуп иштеген бир эже эмелер бир компания отурду дейт да. Баштан аяк деле ошо спирттик ичимдиктерин көп колдонду, бирок такыр мас болбойду. Барып сурасак, күн сайын дегустация кылып алып, ушу организм көнүп калган деген сыяктуу. Жадан бул ашпозчулардык деле ошол сыяктуу болуш керек. Ар бир тамакты жеп, даамы айырмалачылыктары, ошо даамдын өзгөчөлүктөрү. Анан негизи эле ашпозчулардын мисалы бүгүн коомчулукта өзүнүн артыкчылыгы, сурамжылоо, мисалы замандын талабы болуп жатпайбы? Сиз канча жыл болуп калды негизи бул ашпозчулук кесипин аркалап келатканыңызга? Меники болсо 14 жыл болду да. 14 жыл. 14төн 15 жыл болуп калды да. 15 жыл болду. Мырза ашпозчуларга көбүрөөк сурап атканда, үйдө тамакты сиз жасайсызбы же келинчегиңиз жасайбы деген? Жок, албетте келинчегим жасайт. Биз болсо эми жасайбыз, андан деле качпайбыз. Коноктор келгенде. Коноктор келгенде бир аябай бир маанилүү бир күн болгондо албетте жардам беребиз. Жубайбыз, ошо жардам беребиз. Бирок эми биз эми эркек болгондон кийин дайыма аралашып жүрө бербейсиз. Дайыма аралашып жүрбөйм. Ал айтат, сен өзүң кухняңда шефсиң, менин кухнямда сен болсо мага жардамчысың депчи. Анан ошондой шеф-поварлар үйдөн мисалы башка адамдын жасаган тамагында кандай таасир калтырат силерге? Жок, эми көңүлүн калтырбайсың, эми просто эми болот да, эми ар ким ар кандай да. Анан кийин эми туура жолго салып, эми туура түшүндүргөнгө аракет кыласың да, эми бир катуу тийип калбасын депчи. Потому что эми баарынан эле сразу эле келе бербейт да, бул убакыт керек. Ар ким адамдын тамакка түшүнүмү башкача, көрүнүшү башкача. Анан туура акырын айтып, туура жолго келинчегим деле жакында, башында дагы эми катуу айта албайсың да. Мен өзүм повар болуп жүрөм, үйлөндүк, анан кийин жасап жүрөт, тамактар жасап жүрөт. Анан мен асастан көндүрүп, эми катуу тийбесин деп, асастан көндүрүп алып, эми азыр Кудайга шүгүр, аябай даамдуу тамактанам үйдө. Эң сонун ал эми Элизайым негизи ар бир ашпозчунун башынан бир өтө кызыктуу окуялар өтө эмеспи? Анан эң көп сиз тамак жасаган учуруңуз качан болду эле? Көлөмү боюнча көп болуп. Көлөмү боюнча тойлорго чыкканда эле болот да. Постоянно эле болот го деп ойлойм. Мисалы, кээде мен жалгыз чыкканда, эң жалгыз чыкканда бир күнү бир үйгө баратпайбызбы, анан эме деди, бир 60 кишидей эле болот деген да, мен жалгыз баргам чындыгында. Анан ошентип бала чакасы менен кошулуп кетип 140 адам болуп кетти да. Жалгыз ошондо жетишкем, ошондо анан өзүмө рекорд койдум го деп. Мен анда жакшы такшабай элек болчумун. Жалгыз тейлеп эле бүтүрүп койдум. Анан жанында официанттар бар тейлегендер жүрдү да, алар эже кыйын экенсиз дегенде мындай биринчи жолу көрүп атабыз депчи. Анан да бир эле тамак бербейсиздер да, ал жерде тамакта көп чыгат. Биринчи, экинчи тамак менен берилет да. Салаттар берилет, закускалар. Анан кызыктырган суроо көпчүлүгүн негизи эмнеге акыркы күндөрү чоң ошол эле тарелкаларга, кеселерге аз кичинекей эле тамак салып коюшат? Негизи бул туура деп ойлойм да. Анткени болсо бүт баары бизге азыр болсо бүт моданын баары, интерьерге мода, тамак ашка бул Европадан келет да. Аякта болсо асастан салып берет да. Себеби адам бири отурганда 6 курс тамак жейт да. Биринчи болсо бул как аппетайзер деп коет, чтобы разыграть аппетит. Андан кийин болсо закуска кетет, андан кийин салат кетет, андан кийин биринчи тамак кетет, анан экинчи тамак кетет, анан десерт менен бүтөт. Элестеткиз, бир отурганда адам канча жейт. И ошонун баары, если чоң порция болсо, адам жеп бүтө албайт да. И ошону болсо кичинекей кылып аракет кылышат, но могул бир отурганда бу жерде бүт витаминдер бар да, начиная, допустим, от фруктов и заканчивая там эт менен, балык менен, ошондой да, бүт курстар сен бир эле отуруп эле көп витаминдерди алып аласың да. Биздики болсо биз бир отуруп эле көп тамак салып туруп эле бир жеп алып атпайбызбы? Бир аз туура эмес да булчу. Азыр үйрөнө баштадык да, эми туура тамактанга. Негизи болсо биз негизи раковый заболевание өтө ооругандан биз негизи биринчи орунда отурабыз да. Оору боюнча. Көп оору боюнча. Майлуу тамак көп жейбиз, билинбейт, кыргызга жегиси келе берет. Борсокту сары майга малып жейт. Кайра там
каттама майлуу тамак кайра каттаманы эмени майлуу шорпонун артынан ичип алат. Негизи болбойт да булчу. Биз ошол мисалы чет элден келген делегацияларды ошол эле президенттерди тосуп алганда деле сары маянан борсок менен тосуп алабыз го. Ооба. Демек бул тамак туура эмес тамак ичкендерге катарына киреби? Туура эмес да. Эми болот, негизи болот, но күнүгө тоже күнүгө жей берсең таң атпай сары май менен борсок ал болбойт, конечно, албетте. Ар бир тамактын эмеси. Например, мен болсо повармын да, мен билем витаминдерди, мен билем кайсыл витаминдер жетишпейт. Допустим, мен болсо в течение дня бир күн ичинде стараюсь бир фрукт жеп, там бир кичинекей кусок эт, бир стакан сүт, зелень, ошентип өзүм витаминдердин баарын толтуруп алам да. Анан кийин ошол туура тамактанганга кирет да. Бир эле тамактанып албайм, бир эле там толтура эт жеп алыпчы, же көп камыр жеп алып, же көп күрүч жеп алыпчы. Чындыгында ошол биз айтып калганбыз, баардык нерсе Европадан келет депчи. Анан Европада ошол ашпозчуларга чындыгында өтө жогору баа берет. Мисалы керек болсо ушул ашпозчу тамакты жакшы жасайт деп кезекке туруп калып ошонун тамагын ичкенге, же ал башка жакка көчүп кетсе ошол жактан издеп барып жегендер, же ошол сыяктуу эле буга чейин сөз кылып калдык элек, мисалы телешоулар же дүйнөгө атага чыккан мыкты ашпозчулардын көпчүлүгү эле Европадан чыгат эмеспи? Бизде эмнеге мындай ашпозчуга анчалык жогору баа бербейт? Себеби эмнеде? Бизде деген мен оюм боюнча бизде ашпозчулар баягы арткы тема сыяктуу болуп калганда, бирок азыр эми от алып баштады да, буга ашпозчулар көбүрөөк эме кылып басым жасап башташты да. Мисалы кайсы ашпозчу кандай жасайт уже билип башташты. Мисалы жөнөкөй ашпозчу, мен жөнөкөй эле ашпозчумун. Шеф ресторанда иштегендер, шеф-поварлар булар эми ошолорго басым көбүрөөк мындай эл алдында таанылса деген оюм бар да. Мисалы бизде жалаң эле жанагы тойго чыккандар баягы элдин алдында көрүнүктүү, бирок ресторанда иштеген чыныгы ашпозчулар алар көрүнбөй калды. Анткени алар тиги бир эле кухняда иштеп, алар ошол жерден чыкпайт да. Биз болсо элди менен аралашып ошончо таанымал болуп калып. Эми мен өтө деле мындай эме кылбайм, бирок көбүнчө ашпозчу на выезд чыккандар көп элге таанымал. Ал эми беркинде чыныгы ашпозчулар, чыныгы деп эсептеген ашпозчулар бул кухняда, ресторанда иштегендер ашпозчулар деп ойлойм. Анан мен баамда мындай да, мисалы кыргыздарда чоңоюп баратканда ар бир кызга мисалы тамак жасаганды үйрөтүп, аны милдеттендирип коет эмеспи? Анан ошон үчүн Кыргызстанда ашпозчулар көп болгон үчүн көп бааланбайбы деген сыяктуучу. Мисалы той тамашаны тосуп атканда деле азыр эле ушуну атайын кесипкөй ашпозчулар чакырбаса көбүн эсе келиндер эле кыймылдап коет го биздечи. Негизи эле болсо бизде көп кесиптер бааланбайт да. Негизи ар бир кесипти бааланыш керек. Электрик болобу, сантехник болобу, ал жумушу, ал үйрөнгөн, ал убактын короткон да. Азыр биз баалап баштап атабыз да адамдын кесибин. Мурун бааланыч эмес да. Допустим, то же самое мурун болсо поварлар, шеф-поварлар аябай чоң кишилер болчу, чоң аялдар болчу. Азыр болсо бүт шеф-поварлар спортсмендер, ыр жазат, там мындай аябай активный кишилер да. Бүт бар арык, өздөрүн карашат, тамеки чекпегенге аракет кылышат, арак ичпегенге. Мурун болсо баары чоң болчу, анан кийин бул не интересно было да. Европада болсо мурунтан бери эле, башынан бери эле тенденция, бул болсо шеф-поварлар это как звезды футбола или эстрады, постоянно чакырышат телевидение. Эмне себеби? Потому что местные продукталарды булар международный уровеньге чыгарышат да, как реклама сыяктуу. Эң сонун негизи эле ушул ашпозчулар мындай бааланган мамлекеттин чындыгында тамактары башкача, анткени көбүрөөк баа берип эметкендер. Анан акыркы мезгилдерде негизи эле ашпозчулар эле эмес, ар кайсы тармактагы адамдар өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзө баштады. Анан биргелешип коом түзө баштады, мисалычы. Бизде Кыргызстанда ашпозчулар мисалы керек болсо бирин бири тааныбайт го. Анан ошол сыяктуу бизде мындай бир коом түзүп, баары биргеликте кызмат жасайын деген ойлор барбы бизде? Мен оюм бар да, мындай ашпозчуларды чогултуп бир ушундай бир организация түзүлсө депчи. Анан чыныгы ашпозчулар ошондо далилденсе, мисалы кандайдыр бир жарыш өткөрүп туруп, таймаш кылып, анан ошол жерден жанагы үйгө чыгып көкүрөгүн каккан ашпозчулар мененчи ресторанды салыштыргым келет да. Анткени на выезд чыккан кээ бир ашпозчулар бар, баягы
Монтип алар тиги ресторанда чындык ашпозчулардан аябай өздөрүн көтөрүп жүрөт, бирок чындыгында эме эмес да. Мен ошол оюм мындай Кыргызстанда бир ушундай бир чоң бир нерсе ачылып. Долбоор болсо ушундай. Долбоор болуп, анан жарыш сыяктуу аткарып койсо ошондо билинет да, баягы жөнөкөй эл теледен көрүп эле анан айырмалайт да, мындай болуп турбайт. Демек тиги ашпозчу мындай турбайт. Аябай кызыктуу болуп болуш керек. Мен ойлойм, поварлар негизи аябай кызыктуу адамдар да, разносторонний. И шоу дагы интересный болот го депчи. Потому что даже Россияда деле азыр аябай көп шоулар бар да, таймаштарчы чыгарып атышат. Алардын рейтингтери дагы аябай күчтүү. Аябай көп эл көрөт анычы. Чынында бизден Кыргызстандан барып катышып келип аткандай чоң таймаштарга. Бизден барып катышып келип атышпайбы ошол жака. Бизде болсо андай платформа жок. Биз ага жете элекпиз. Эми бара-бара Азастан болот дейм ойлойм баары эле. Эң соңунан Эрлан мырза, ушул эң бир соңку суроолор болсун. Кайсыл гана кесип болбосун өздөрүнүн мыктыларын ошолорду кумир тутуп үлгү тутат эмеспи? Мисалы ошол эле спортту десек, бүгүнкү күндө ошол спортчулуктар Роналду, Месси же ага чейинкилер деген сыяктуу. Ошол эле музыканттар, ошол эле аскер кызматкерлер баардыгы өздөрү үлгү тутат. Ал эми ашпозчулукта бул эң бир маанилүү кесиптердин бири да. Анан ашпозчулар, мисалы, сиз кимди үлгү тутуп, кимден мындай онлайн болсо да сабак алып, ошонун тажрыйбасын үйрөнгөнгө аракет кыласыз? Меники көп негизи. Поль Бакюс деген бар болчу, каза болуп калган. 92 жашында каза болуп калган. Каза болуп калганда кухнядан эле каза болуп калды да. 70 жыл кухняда иштеген да. 92 жаш. 92 жашында. Ал болсо 20-кылымдын эң мыкты повары деп, ашпозчусу деп эсептелет да, дүйнө жүзү боюнчачы. Анан кийин Россиядан Мухин Владимир деген бар. Ошо негизи көп эле мындай эметип көрсө, Блюменталь деген бала бар. Анан ар бир мыкты ашпозчунун өзүнүн бир эмелерин кармап калсаңыз керек, кайсыл тамакты ким жакшы айтып ошонусун, Ооба да, эми жакшы жактарын алып кетиш керек. Эң сонун Элиза сизге. Меники апам деп коебуз. Апа мен баягы кичкезе үйрөткөн энем, ал апа биринчи орунда турат болуш керек, бирок мен чыныгы өзүм деле түшүнө элекмин, эгер чындыгында эметсем, бирок мен эң тажрыйбалуу эми баягы Кыргызстанда деле бар болуш керек деп ойлойм. Кыргызстандан эле эң жакшы ашпозчулардан үлгү алгым келет. Андан кийин өзүңүздөрдү курчап жүргөн достордон, мисалы ошолордун тамактарынан, айланаман эле ошолордон бир тажрыйба. Кыргызстанда дагы азыр аябай көп таланттуу балдар. Эрлан байке дагы салат жасап келген. Ашпозчулукка деле талант керекпи негизи? Талант керек. Эрлан байке атайын өзүнүн салатын жасап көтөрүп келген да, ошону биз көргөзө албай калдык окшойбуз экрандан. Анда силерге ушул ыраазычылык билдиребиз, негизи таң эрте ушундай бир убактыңыздарды бөлүп, ашпозчулук кесиптин бир артыкчылыгын арттырганыңыз үчүн. Анткени бул кыш мезгилинен жазга ооп баштагандан тарта эле ар бир окуучу мектепти бүтүрүп аткандар кайсыл кесип тандайм, каяка барам дегенге байланыштуу биз ар бир күнү ар бир кесиптин мыктыларын чакырабыз да. Анан буга чейин ушул Элизайым көптөн бери айтып келесиз, ушундай бир чоң бир платформа болсо, ашпозчулардын баарын бириктирген, ушулардын баарын тең таймаштырган бир ошондо мыкты чыныгы ашпозчуларды көрөт элек деген сыяктуу. Анан бул оюңуз ишке ашат деп ишенебиз. Буюрса, жакын араларда ушундай чоң долбоорлор ишке ашсын, ашпозчулардын башы бириктирип, биздин кыргыз ашпозчусун дүйнө эли таанысын. Биз деле жана мисалы түрк ашпозчуларынын же ошол эле Европа ашпозчуларын таанып жүрбөйбүзбү? Ал эми сиздерди дагы дүйнө жүзү тааныгандай болуп, кыргыз эли баалагандай болсун дейли. Ыраазычылык билдиребиз анда сиздерге. Чоң рахмат. Таңкылайф программасы өз берүүсүн алдыны көздөй улантат. Бизде келген кызыктуу меймандар, коноктор болду. Ал эми ушу меймандарыбызды эске салып өтсөк, Эрлан Жунушалиев жана Элиза Асангазиева өлкөбүздүн мыкты ашпозчулары болду. Анда эгерде бул ашпозчуларды кайдан табам десеңиздер, социалдык түйүндөрдөн аты жөнүн жазып койсоңуздар эле чыгат. Жана дагы сиздердин ошол тоюңуздун көркүнө көрк кошуп, даамдуу тамактар жасап берүүгө ар дайым аракет кылмакчы.